биздин убагыбызда башыбызды томуйта эле чапчу сызгыч менен. Анан үйгө барып айтсаң, чала болот сени дечү. Тентек кылдың да деп, анткени тентек экенибизди билет да айнатабыз. Бирок жөндөн жөн чапчу эмес, жөндөн жөн эле мугалим чаппайт, мугалим урушпайт. Тентек кыласың, жинине тиесиң, анан кекиртектен өтүп кетет, ашып кетет, андан кийин анан чабат да. Боор менен чапчу, маңдайга, чекеге чапчу бизди боор. Сызгыч менен болгондо да кичинекей сызгыч эмес, билтейген жана 3 буручтук сызгычтар менен чапчу, калың момундай сызгычтар менен. Эчтеке болбой эле жакшы тарбия алып чыктык. Ошон үчүн эми анча мынча болсо эн аталар деле, балдар деле көтөрүп коюш керек. Бала тентек кылса, же болбосо үй тапшырмасын аткарбай атса, окубай атса, мугалим аракет кылып атат да, ушуга билим берейин, ушул уядан учуп чыгып, акча адам болсун деп атат да. Анан окуучулар да кээде аша чаап кетип атат. Бул жагын мен дагы колдойм.